Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bugün ben sizlerge o Tokoydun padişası Şer Arslan jönünde bir okuyan aytıp bereyin dep turam. İlgeri Şer hayvanlardan en güçsüzü, en ağılsızı bolan eken. Oşonda Mışık ağa gelip, "Ey Şer, sen emnege uşunçalık tulku oyun çoğun bolup turup, uşunçalık küç kavatka ee bolup turup, anan uşul Tokoydoğu en küçsüz, en halsız hayvansın" degen eken. Oşonda Şer, "Men uruşkandı, alışkandı bilbeyim. Oşonduktan en halsızımın" dese Mışık, "Men saga uşul uruşuunun ыкмаларын, kantip alışuunun ыкмаларын bарын үйrөтөм" деген экен. Анан Mışık ушинтип Şerге alışuunun, мушташуунун ыкмаларын bарын үйрөтөт экен. Şer ошол Tokoydогу жаныбарлардын падышасына айланат экен, баатыр болот экен. Бардыгы ушул арстанга баш ие турган болот экен. Баягы бийлик көзүнүн майын басканда өзүнүн устаты болгон Мышыкты дагы жакшылыгын унутуп, Мышыкка дагы кол сала баштайт экен. Мышыктын аркасынан кубалап баратса, Мышык барып ушу чуркап барып анан кийин дарактын башына чыгып кеткен экен. Ошондо Шер дарактын астында туруп, "Эй Мышык, сен мага ушул алышуунун бардык айла амалдарын үйрөттүң. Эмнеге муну үйрөткөн жоксуң?" десе, "Мен сенин келечекте ушул Tokoydun padышасы болоруңду сезгенмин, билгенмин. Анан сен дагы ушу бир күн болбосо бир күн келип мага кол саларыңды дагы билгенмин. Ошондуктан бул ыкманы сага үйрөткөн эмесмин" деп айткан экен дарактын башында туруп. Ошо сыңарындай кээде адам баласынын көзүнө май басат экен. Кээде өзүнүн устатын дагы унутат экен. Кээде баягы бийлик, байлык күчүнө келгенде өзүнө жакшылык кылган адамдарды дагы унутуп коет экен. Ошондуктан бийликке келгенде, ушу ден соолукта, байлык чогулганда адам өзүнү контролдосо, өзүнү кармай билсе, ушул адам акылдуу адам экен. Бул биринчи тарабы. Окуядан алынчу бир тарап, демек, адам ушул байыганда бийликке ушунчалык матырлуу бийликтин башында турган адам мурунку жашоосуну, эски жашоосуну эч качан унутпаш керек экен. Экинчиден, ар бир адам ушул 40ка чыккан адамдын бир бөрүгө күчү жетет дегендей, каарып калса дагы көп нерсеге күчү жетүүчү адамдар бар. Мен бүгүнкү кырдаалда, бүгүнкү Кыргызстандагы кырдаалга бул окуядан салыштыргым келип турат. Азыр ушул айла, акыркы айлаларды балким колдонуп калышы мүмкүн. Азыр жаштар келиш керек деп, жаштардын кийимин кийип алып, жаштардын сөзү сүйлөп кээ бир адамдар жүрөт. Мен буну бир акыркы айла, ошол алки саясаттын көп куулуктарын, көп жаман жактарын үйрөтүп, анан кийин ушул акыркы айла амалдары деп түшүнүп турам. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, ачуулукка алдырбайлык, биримдүүлүк, ынтымак бололук, бар бололук. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.